Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Лиссаими фархатан. Ороза кармаган адамдын эки чоң кубанычы болот экен. Биринчи кубанычы ушул учур. Эртеден кечке мына жакшы иштерди кылдыңыздар, элге кызмат кылдыңыздар. Мына эрте менен таң атпай көчөнү тазалап, элге бир жакшылык суналды деп, элге кызмат кылып келатасыздар. Алла таалам сиздерден ыраазы болгон болсун. Мына ошол ооз ачкан мезгилде соопторду алат экенсиздер. Экинчиси Кудай таала насип кылган болсо кыяматта жараткан менен жолуккандагы учур экен. Алла таалам ушул апаларыбыздан, аталарыбыздан бир батал алды деп атайы чакырып, мына казиятыбызды баш кылып, дуа кылып берсе экен деп чакырды. Алла таалам ошол эжебиздин Алла таалам кылган ибадатын кабыл кылган болсун, эхсандарын кабыл кылган болсун, ооз ачырууну кабыл кылган болсун. Азыр Кудай буйруса мына кыска бир аят окуйбуз. Толук окуган Куран хатымды устазыбыз багыштап берет. Анан аркасынан ооз ачар дуасын кылат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Аллах таалам ушул окулган толук 30 пара Кур'андын сабабын мынакей Рамазан күндөрүндө окулду. Ушул окулган Кур'андын сабабын атайын ниет кылып, ушундай бир жакшылыкка себепчи болуп, ушул Кур'анды толук 30 пара окутуп багыштайын деп турушат. Мына ушу аты аталгандарга толук ушул окулган 30 пара Кур'ан сабабын Аллахым жеткирсин. Жана ушул жерде амин деп отурган баарыбыздан Кур'ан үмүтүндө өтүп кеткен тууган урук ата балаларына Аллахым жеткирсин. Туткан оразаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Мына ушул ифтарга себепчи болгон бир туугандарыбыздын да тилек максаттарына Кудайым жеткизип, Рамазанда бардык жакшылык касиеттерин Аллахым ата кылган болсун. Аллаху акбар. Амин. Ва бика аманна ва алейк таваккална ала ризқи фату фагфир я ғаффар ма қаддамна ва ма ахарна. Аллахым туткан оразаларыбызды кабыл кылгын. Аллаху акбар. Бешин ачкычы мына казияттан сиздерге берип атат мына. Иншалла. Мындан өткөн чоң белек жок. Илгери аталарыбыздан мындай сөз бар да, биздин чоң аталардан кебирлери Кыдыр алейхисаламга жолуккан экен, анан билбейм агып аткан суу тескери агызып койгон экен, анан мондай жамгыр жабаса баратса анан жамгыр тийбейт экен, анан ап болот экен, дуа кылса дуасы кабыл болот экен деп уккансыздар да, туурабы? Ошол кишини көрсөңүздөр мындай көргөндү каалайсыздарбы? Жолукканды каалайсыздарбы? Мен сиздерге ошол жөнүндө айтып берем да азыр. Жакшы угуңуздар. Ошо Кыдыр алейхисалам жөнүндө айтып берем. Кыдыр алейхисалам кандай киши, караңыздар. Кыдыр алейхисалам кандай киши. Илгери ошондой бир Кыдыр алейхисаламга жолуксам, дуасын алсам, батасын алсам, ал кишинин дуасы кабыл болот экен деп угуп жүргөн бир жаш жигит бул дагы аракет кылат экен да, китептерди барактайт экен, Кыдыр алейхисалам жөнүндө окуйт экен. Анан ар жактан бул жактан маалыматтар чогултуп, анан ушул Кыдыр алейхисалам жөнүндө бир атайы бир убакыт бөлүп анан жолго чыгат экен. Убакыттар өтөт, айлар өтөбү, билбейм, жылдар өтөбү, базардан издейт, көчөдөн издейт, эл чогулган жерден издейт, эч эле таппайт экен. Бир күнү мечиттен чыгат, куптан намаздан чыгат. Куптан намаздан чыкса, мына апабыз айткандай бир апак сакалчан, келбети дагы ушундай бир сулуу киши экен да, ак сакал экен. Анан нур жүздүү адам экен. Ушул киши билсе керек, ушул кишиден бир сурайын деп баягы адам, баягы киши адамдар тартып турат экен да кандайдыр. Анан барат экен. Барып, ой ата кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз деп акыбалын сурагандан кийин анан айтат экен. Сиз Кызыр алейхисаламды билесизби?
көргөнсүзбү, жолуккансызбы, жок дегенде баягы белгилерин билесизби дейт экен. Десе баягы аксакал айтат экен. Ооба балам, билем. Кааласаң айтып берем, белгилерин айтып берем. Десе айтыңыз дейт экен. Белгилерин айтайлыбы? Жакшы угуңуздар. Анан баягы баланы айтат экен, жакшы карап тур дейт экен. Ошо Кыдыр алейхисаламдын белгиси мындай болот дейт экен. Негизги белгиси ушул дейт экен. Анан жерден бир ташталат экен. Ташталып туруп балам муну карап тур дейт экен. Кыдыр алейхисалам ташты кармаса талкан кылат, майдалап салат деп туруп, ташты майдалап салат экен. Түшүндүңбү балам десе, ооба ата түшүндүм дейт экен. Деп жөнөйүн десе токтоп тур дейт экен. Сен өкүнүп калба дагы бир жолу көрсөтүп койгон дейт экен. Дагы жерден бир ташталат экен. Балам Кыдыр алейхисалам белгиси ушундай болот. Ташты кармап туруп, мында мыжыккан болсо, ташты талкан кылат. Мына, көрдүңбү дейт экен. Мында карасам баягы таш майдаланып түшүп атат дейт. Түшүндүңбү балам десе, түшүндүм дейт экен. Болду, рахмат деп жөнөйүн деп турса, токто. Балам сен түшүнбөй калдың дейт экен. Сага дагы бир жолу айтып койгон дейт экен. Кийин өкүнүп калба. Дейт, дагы бир таш алат экен. Балам, о ташты көрдүңбү дейт экен. Катуу ташты көрдүңбү дейт экен. Кыдыр алейхисалам белгиси ушундай болот. Ташты талкан кылат деп туруп дагы бир мыжыгып туруп майдалап салат экен. Ата рахмат деп чуркап кетип калат экен. Түшүндүңүздөрбү? Эмнени түшүндүңүздөр? Караңыздар. Биз Рамазанга кирдик. Рамазанда Кудай Таалам айтып атат мына. Хадис кудсилерде келип атат. Пендем барбы сурайын деген дейт. Бир муктаждыгы болуп, тилеги барбы, менен сурасын берейин деп атат. Түшүндүңүздөрбү? Дуа кылсын, дуасын кабыл кылам деп атат. Мына ушул күндөр, ушул түндөр. Түшүндүңүздөрбү? Кыдыр алейхисалам издебей эле коюңуздар. Кыдыр алейхисаламсыз эле түз эле дуа кылсаңыздар, Кудай Таалам кабыл кылам деп атат. Анан ушул күндөрдү жанагы балага окшоп өткөрүп жибербеңиздер. Кадыр түн, ошол Кыдыр алейхисалам кандай бизге маанилүү болгон болсо, жылда 365 күндүн бир кечеси, бир түн Кадыр түн экен. Ал кайсы түн десе, ушул Рамазанда бир кече экен. Ал акыркы 10 түндө билбейбиз. Акыркын 27-синде балким. Бирок ар бир кечени Кадыр түн деп тоскон болсок, күткөн болсок, дуалар менен өткөргөн болсок, Кудай Таалам берет экен. Кадыр түндүн кадырын билбегендерге Кадыр түндү Кудай Таалам бербейт экен. Түшүндүңүздөрбү? Мына жана каздамда мына замы өтө жакшы сөз айтты. Эрте менен мына могу жерде шаарыбыздын тазалыгын кылып жүргөн апалар бар, могу жерге кол көтөрүп коюңуздарчы. Мына. Эрте менен мына адамдар багымдатта уктап намазга туруш кыйын болуп атпайбы? Сиздер багымдаттан мурун жөнөп атасыздар. Багымдаттан мурун тахажжудду окуп алып туруп чыгып атасыздар дегендей. Анан ошентип адамдардын жакшылыгына, мындайча айтканда адамдарга бир жакшы жылмай татуулаш үчүн шаар тазалап атасыздар. Шаар сиздер менен көрктүү болуп атат дегендей. Анан ошентип эмгектенип, кышты кыш дебестен, ысыкты ысык дебестен эмгектенип туруп, анан соптор жыйнап туруп, анан акыретке барганда ачкыч биякта калып калбасын. Түшүндүңүздөрбү? Жанагы 75 этаж түшүндүңүздөрбү? Бардык соптор алып туруп, ачкычты бияктан таштап кетип калсаңыздар болбойт. Ал ачкыч эмне деп атат? Муну ол деп атат, мына 5 убакыт намаз деп атат. Сиздерден сураныч, ошол адал эмгектин жанында 5 убакыт намазыңыздарды таштабаңыздар, сиздерден сураныч. Мына ошо сиздердики болот. Мына таптаза акча. Балдарды, кыздарды адал менен багып атасыздар да. Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Ушу балдарыбыздын мындан нары дагы жылдан жылга да силердей балдардын көбү чыксын. Ана мына азыр заман эмес, жакшы. Бардык балдарды окутуп атасыңар. Азыр мугалимдерден ham силер күчтүү болуп калдыңар. Ушу силердин жолуңарды жолдоп, баары такыбалуу, имандуу, нусаптуу мырзалар көбөйсүн. Анан энелер биз дагы үйдө биздин тарбия көбүнчө. Эне жакшы болсо баары жакшы, ата жаман болсо бир эле жаман болот дегендей баардыгын энели тартат. Ушу энелер да биз ушу баардыгыбыз үйдөн тарбияны катуу берели. Тарбия өзүбүзгө, келечектеги мына бул Кыргызстаныбызга. Кыргызстандарда ушу жакшылыктуу күндөр болсун. Ар дайым келип ушул күнгө аман эсен жетели. Дагы да көп Алла Таала берерин унутпасын.
Baldarım sizlerin de ömrüңөр uzun bolsun, örüşüңөр jayık bolsun, peşeneňer açık bolsun, perişteriňer uluk bolsun. Allah Taala ardayım uşunday elderge mындай насаат emelerdi aytıp жүрgөнгө aman bolgular. Ömrüňörдү bersin. Rahmat. Jaratkan Allah'ım elimizi, jurtubuzdu işten çıkan, sırttan kelgen düşmanlardan saktap özü korugan bolsun. Dünyada en aldыңкы mamleketlerden, en jakşı, ülgülü mamleketlerden boluştu Kuday Taalam nasip kılan bolsun. Kuday Taalam hiç bunday çenebey surağınızlar Kuday Taalam beret inşallah. Suraganda dagы sarаңды kılıp koyat ekenbiz. Sarаңды kılbastan Kuday Taaladan hiç çenebeysen surağınızlar. Үй бүлөгө, bala bakırga suraganday dünyada tınçlık bolsun deylik. Kuday Taalam oşo tınçlıktın içinde bizge de Allah Taalam elibizge, jurtubuzga tınçlık bersin, ынтымак bersin. Kuday Taalam jer asmandan kelgen balay kırsık afattan saktasın. Kuday Taalam mehrimin jağdırsın. Buna jas geldi. Kuday Taalam rahmatın jağdırsın. Bıyıl tüşüm jakşı bolsun. Elibizde daima önügüp ösüp özgöçe uşul sizlerin dagы kılıp atkan işiңiздерди dagы aldыңкы dagы jakşı ийгиликтерге Allah Taalam barыбызга жеткирген bolsun. Kuday Taalam oştu en aldыңкы mындайча aytkanda suktana turgan şaharlardan kılan bolsun ha. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allahumma ighfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Buna bizden kazayatımız cemaatı, buna ustazımız baş bolup geldi. Allah Taalam işinizlerge iyilik bersin. Kuday Taalam emne tilek kılgan sonunda tileňizlerdi Allah Taalam orundatkan bolsun. Allah Taalam barıňızlardan, urpaňızlardan İmam Buhariler, İmam Tirmiziler, jok ele degende alım ustazımız rahmatlyk ötüp ketken Çuva Gaji'de alımlar çıkan bolsun ha. Kuday Taalam urpaňızlardan daima kitep baraktagan, uşunday el sımıktagan insanlar çıksın inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin.